Айымдар жана мырзалар, менин атым Айнура Сагынбаева, мен врач-дерматолог, косметолог, психолог, сексологмун. Бүгүн кенен эле сүйлөшүп, мен өзүм тууралуу айтып берейин. Мен тууралуу көпчүлүк маалыматтар СМИде, жанагы YouTube каналдарда көпчүлүк маалымат көп тура эмес да. Мени көрүп чоңойгон кыздар көп. Көп жомурда мен косметолог болуп гана биринчи жолу КТРК студиясына келгем, ошондо табигый сырлар деген көрсөтүүгө тартылгам. Ошондон баштап менин маскаларымды, үй шартында жасалган ар кандай нерселеримди кичинекей кыздар көрүп чоңоюп, азыр уже ал кыздар күйөөгө чыгып, 1-2-3 балалуу болуп, очор бачарлуу болуп калган кез. Мен гезитте чыккан макалаларымдан кесип алып, тетрадка жабыштырып, ошону чогулткан кыздар азыр уже бир үй бүлөнү башкарып калышкан да. Ооба, көп жомурда биринчи жолу телевиденияга чыккам. Ошол телевиденияга чыгаарда менин максатым албетте косметолог болуп өзүмө кардарларды чакыруу болчу. Мен медакадемияны бүттүм. Медакадемияны бүткөндөн кийин салонго иштеп баштадым. Анан салонго иштеп атып дагы дерматолог болуп иштедим. Дерматолог болуп эң мындай татаал район бар Бишкекте, Кожзавод деп коет. Ошол жерде чесотка, сифилис, аябай көп оорулар бар. Ошол жерде 8 жыл иштедим. Анан иштеп атканда жөн эле иштечү эмес, мен ноутбукту алып, кечки сайттарга кирип, ошол оорулар тууралуу аябай окуп изилденчүмүн. Анан өзүнүн үзүрүн көрчүмүн, албетте. Кардарлар бири-бирине айтып эле, башка поликлиникадагы кардарлар келип, очередке туруп, аябай мындай талап көп болгон да. Главврач урушуп эле жатчы. Сагынбаева, кайра кишини толтура алдыңбы деп. Анда жаш врач болсом да аябай окуп изилденген врач болчумун. Көбү мына мени көргөн кардарларым бар болуш керек, YouTube'да подписчиктеримде эле. Дагы эле мурда менин кызымды дарылагансың, мени дарылагансың, апамды, атамды дарылагансың дегендер көп. Анан ошол жерде эле параллельно мен Ош базарынан кабинет алып, ошону иштетип баштап, бир кабинет болчу, туалеттин жанында, терезеси жок, чыттанып турчу, ошол жерден кирпик эгип, кашты татуаж кылып, ошентип үйрөнгөм. Ошентип эметип атып, бир кабинет 20 квадрат болчу. Андан кийин ал көп болду, 100 квадрат болду. Анан сурма чыгарасыңарбы деп чала баштады. Ошондо биринчи хирургду жалдап алып, ал деле байкуш эчтеке билбейт экен, сертификаты болгону менен эчтеке билбейт экен. Мен көзүмдү бузуп, кардарларым көзүн бузуп, ишеп анда хирургия деген жок болчу, пластикалык. Биз эң биринчи баштаганбыз. Хирургдар хотя мындай образование пластикалык хирург деген нам эмеси болсо деле, мындай практикасы жок болчу да. Анан мен чамаң коркпойт экенмин да. Өзүм жатып кестип, анан ишенип аны көтөргөм да. Кийин ал хирург кетип калды. Ошондой ударлар көп болду. Хирургду өстүрүп, чоңойткондо эле шак кетип калат. Өстүрүп, чоңойткондо эле шак кетип калат. Ар бирөө стресс болду мага. Чын эле мен баламды чоңойткондой эле болчумун. Параллельно мен 3 баланы төрөп салдым. Кичүү баламды төрөп атканда 1 ай болгондо мен жумушка чыгып кеткем. Анан жумуштан стресс болосуң да, жаңы клиниканы тургузуп атам, чуркуп атам, сүтүм күйүп кеткен. Ошол учурда Айнура Сагынбаева ким экенин баары унутуп койгон. Бир убакта косметолог деп чыккам, анан кийин өзүм атымды бүт өчүрүп, жаап, клиника Сагынбаева атын өстүргөм. Где-то бир 5 жыл, 6 жыл, 7 жыл өстүрдүм да. Анан хирургдарды звезда кылдым, кете берди, звезда кылдым, анан койчу дедим, тажадым. Стресс боло бердим. Анан өзүм атым чыгарайын дедим. Башында эмне жөнүндө блог алып барышымды билбейм. Эмнени көрсөтөм? Кол коюп атканын көрсөтөмбү, же тиги врачтар дурушуп атканын көрсөтөмбү, же жаңы операция барды ойлоп атканын көрсөтөмбү, эмнени көрсөтөм деп. Блогду кантип алып барышты да билбей, андан кийин 3 баланы төрөдүм, кыйналдым, балдарым кичинекей. Көп эле кыйынчылык көрдүм. Бир жылда 11 няняны алмаштырыптырмын. 11 няня. Же акчам жок болчу да төлөгөнгө. Көрүнгөн квартирада турчубуз. Азыр эсимде мындай обойлору көк, жашыл болгон квартира. Балдарым ручка менен деп сызгылап салган, тытып салган, хозяйкасы келип урушуп мени кечке. Анан кийин Айдар менен, эң кичүү менен
орус няням келди 5 айында. Елена Юрьевна мына дагы эле биз менен үйдөн жардам берет, тамак жасашат, Айдар менен сабак окуйт. Айдар 8-ке чыкты. Ошондо биринчи жолу квартира алгам. Анткени оан бир батирде жашап атып, анан бир жаш эле кыз келип чекчеңдейт кожойкеси. Балдарым кичкей да, горшокторун мынтип кармап алып чуркап жүрүшөт, бала бар, үй чачылат да. Мүйүңөрдүн баары чачык да. Ошондо жаман намыстангам да, өзүм билтеген клиниканын хозяйкасы болсом, анан келип кичинекей кыз мага айтып атса, ыйлагам отуруп, мам, алайлычы, апам мен иштегенде, мам, квартира алайлычы, ипотека болсо да алайлычы. Мен тапкан акчамдын баарын эле хирургдарды окутуп, самолетторуна төлөп, Москвага чейин жөнөтүп, мына трихологиянын биринчи биз эметкенбиз, форум уюштуруп, 20 000, 30 000 долларды коротуп, дүйнөлүк форум уюштургам мен. Пластикалык хирургия боюнча эң биринчилерди. Питерден, Москвадан, Астанадан врачтарды алып келип, мен бүт тапканымдын баарын эле салып өттүм да ошо жакачы. Өзүм үй жайым жок, үйүндө кыйраткан мебелим да жок. Ошо анан ипотекага алып, төлөп, ошо аябай эле кыйналган учурлар болгон. Өзүм жөнөкөй эле кийинип алып, спортивный кийинип алып, 2 колду чөнтөккө салып алып, беркек болуп калгам, монтип жүрүп, хирургдар менен деп сүйлөшүп, ошо учур болгон. Анан жодош менен да өйдөгүдөй болгон. Ар бир эле аял, кыргыздын ар бир эле аялы ошол этаптан өтөт го дейм да. Анткени апаларыбыз үйрөтпөйт да. Апаңа барып сурасаң, ал өзү билбейт. Кайненеңе барып сурасаң, ал эркек да чыдаш керек деп коет. Кимден сурайсың? Подружкаларың өздөрү билбейт. Анан көп ката кетирип, стресс болуп, аябай стресс болгом, толуп кеткем, кебетем кебишип калган, даже Гуглдан Айнура Сагынбаева десең мондай аял чыгат да. Анда жаш эле экен, мынткен. Ошо анан кой андай болбойт дедим. Ажырашам деп жүрүп, анан кой деп окуп, китептерди эле окуп, я помню, даже жайында мына шторалар жаап окуп, ыйлап. Күйөөм көлдө болчу балдар менен. Ошентип 3 жылда гана түшүндүм да көп нерсени. Көп нерсени түшүнүп, дароо эле мамиле өзгөрүлүп кетпейт экен. Кыздар мына мени көрүп эле, мынтип атам болбой атат деп. Мен 3 жылда, 5 жылда өзгөрдүм. Силер эмне мен бир видео менен өзгөрүлүп кетесиңер? Жок. Ал үчүн өзүңөр дагы аракет кылышыңар керек. Көп видеолорду көрүш керек, китебимди алгыла, окугула, аракет кылгыла, ичиндеги бар нерсени практикага колдонгула. Өзүңөр менен иштегиле. Силер башка бирөөнү өзгөртө албайсыңар. Анын мамилесин гана өзгөртө аласыңар. Силер өзүңөрдү гана өзгөртө аласыңар. Ошентип мен жакшы жыйынтыкка жеттим десем болот. Бир туугандарым менен мамилемди өзгөртүп алдым, жолдошум менен мамилемди өзгөртүп алдым. Кыргыз аял өткөн кыйынчылыктын баарын өттүм. Биринчи кайненем менен өйдөгүдөй болдум. Канча жыл тирешип, урушуп, ыйлап, үйдөн кет дегенге чейин. Андан кийин жолдошум менен ойночу, күлчү, кээде да кол көтөргөн да болгон. Эми өтө эмес, бирок кээ бир учурлар болгон. Сөздүкчү эмес, көңүл бурчу эмес. Мына силер айтып аткан сөздүн баары мен азыр айтып атам, туурабы? Бир туугандарым менен мен алар үчүн баарын кылгам деп ойлодум. Ал мен баркыма жеткен жок, тиги бу деп. Апам айта алчу эмесмин, оюмдагыны, таарынычымды айта алчу эмесмин. Ар бир кыргыз аялдын өткөн проблемасын өттүм. Андан кийин мен акча таап кыйын болуп баштаганда, бул ким экен, мен өсүп кеттим, бул менин артыман калды, ажырашам деп чыктым. Ошонун баары болду да, бүт баары болду. Баарын өтүп, мындай үстүртөн карагандан кийин ойлойт экенсиң, рахмат. Миң миктебе рахмат Кудайыма. Бүгүнкү күнгө жеткиргенине рахмат. Анан мени көрүп аткан айымдар дагы мына мен өткөн этаптарда турсаңар, акыл керек. Акылмандык кылып, мындай дароо ачуу чечимдерди кабыл албагыла демекчимин. Анан экинчиден окугула. Азыр биздин учурда азыркыдай окуу жок болчу. Силерде мүмкүнчүлүк сонун, окуулар толтура. Мына менин окууларым деле бар. Китептерим бар. Алгыла, окугула, өнүккүлө. Бирок азыр мындай туура эмес жакка багыт бергенде окуулар көп да башты айланткан. Ошол жерден тураны таап окуганын жалкоолонбого эрк керек. Мына окуп койсоң эле баары болуп койбойт да. Ошону жашоого киргизиш керек.
өтө оор нерсе. Ошон үчүн бизге жазсаңар болот, видеолорго суроолоруңарды берсеңер болот, менин инстаграмыма катталсаңар болот.